Лейлик районундагы интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевди түндө уурдап кеткен. Түндө тажик тарап кирип келип, экөөдөгү адамдарды өлтүргөн. Эртең менен айыл башчыбыз өлгөн адамдардын сөөгүн алганы барганда, тажик тарап аны кармап туткундап кетти деп билдирген жергиликтүү калк. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Баткен кеминде 11 айыл 5 тосот жабыркады. 1 айыл толук өрттөлдү. Баткенде Кыргыз-Тажик чек-ара тилкесинде жайгашкан айылдардагы жана чек-ара тосотторундагы абал боюнча Азаттыктын кабарчысы жеринен маалымат берди. Соңку маалыматка караганда айрым айылдар толук өрттөлдү. Май куучу жайлар, дүкөндөр тонолуп талкаланды. Кеминде 5 чек-ара тосоту жабыркады. Баткен району Кызыл Бел, Досток, Көкташ, Үчдөбө, Көктерек жана Аксай айылдары жабыркады. Булардын ичинен Көктерек айылы толук жабыркап, бардык 17 үй күйүп кетти. Лейлик районунда Борбордук Арка, Интернационал, Жаштык, Максат айылдары жабыркады. Максат жана Арка айылдары көбүрөөк талкаланды. Борбордук айылындагы май куючу 27 бекет толук өрттөлдү. Дүкөндөр тонолду. Чек-ара тозоттордун 5-өөнө ок тийип өрт чыккан. Облустук милиция ок атышуу токтогонун айтты. Бейрасмий маалыматка караганда айрым жерлерде ок атылып жатканы угулууда. 28 апрелде Кыргыз-Тажик чек-арасында чыр чыгып, 29 апрелде да уланган. Баткен жана Лейлик райондорунда атышуу болуп, үйлөр жана имараттар өрттөлдү. Соңку маалыматка караганда Кыргыз тараптан 134 адам жаракат алды. Алардын 13-ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат берилет. Журналисттери 90 адам жаракат алып, 10-ы каза болгонун билдирүүдө. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин. Тажик тарапка каршы тактика жана стратегия. Өзбек тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдө кеткен алышемдиктер керексиз прецедент түзүп, тажик тараптын колуна көзүр карматтарын өткөндө жазган элек. Саналуу күндөр өтүп өтө электе Баткенде карапайым тажиктин атынан чагым салып, тажик аскерлери Кыргыз тарапты аткылай баштады. Бул Кыргызстанда каршы атайын даярдалган операция. Анткени алар аялдары менен балдарын күн мурунтан чыгарып кетишкен. Азыр аскерди күч көптүгүнө салып, тиешелүү жерлерди алып калууга жана үрөп жатканы көрүнүп турат. Баткендин губернатору Өмүрбек Субаналиев эки тараптан тең атышуу болуп жатканын айтты. Андан мурдараак мамлекеттик чек-ара кызматы тажик тарап аткылай баштаганын билдирди. Демек, чагым салгандан да атышууну баштаганда тажик тарап. Баткендин мурдагы губернатору Мамат Айбалаев бул маселеде Бакиевдин убагында иш жүргүзгөн Адахан Мадумаровдун кемчилигин баса белгиледи. Баткендиктердин бир топтору талашка түшүп жатканы головнойдун тажик тарапы өтүп кеткенин айткан премьер-министр Улукбек Мариповду күнөөлөп жатышат. Коопсуздук кеңешинин жыйынын эске албаганда президент Садыр Жапаров унчук элек УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дарыланганы бараткан жеринен кайтып келатат. Бирок келсе таңга жуук гана ишке кириши алат. Айтор ички саясий жактан талашка негиз болуп бере турган нерселер жетиштүү. Бирок кеп азыр башкада. Ушул тарапта биз кыргыз жарандары түшүнө турган нерсе эмне? Биринчиден, тажик тарап талашып жаткан объект биздики. Канча протоколго кол коюлган күндө деле, ал биз үчүн канчалык зыяндуу болгон күндө деле ратификациядан өтүп, эки өлкөнүн президенти кол койгонго чейин кандай гана документ болбосун мыйзамдуу күчүнө кирбейт. Андыктан тажик тараптын аракеттери мыйзамсыз, ошондуктан бул объектин кайтарып алууга багытталган. Кыргызстан кайсы гана аракеттери болбосун дипломатиялык, элдик жана аскердик колдошуу зарыл. Бул улуттук кызыкчылыктагы нерсе. Муну өкмөт болобу, оппозиция болобу жакшы түшүнүүгө тийиш. Экинчиден, биздин эле жарандар биздин аскердик техниканы жолдо кетип баратканын тартып, интернетке чыгарганы биз тарапка зыян. Интернетти биз эле эмес, каршылаш тарапта пайдаланып, аңдып турганын түшүнүшүбүз керек. Бул бириси каршылаш тараптын чалгын кызматтарынын чырагына май тамса, бириси кийин дипломатиялык тиреште алардын колуна көзүр болуп бериши да мүмкүн. УКМКнын тиешелүү бөлүктөрү бул багыттагы маалыматтарды каналдардан өчүрүү боюнча иштеши зарыл. Ошондуктан колдон келсе, мындай маневралар түн ичинде жүргөнү оң. Үчүнчүдөн, ушул тапта тажик тарап өзүнүн октарысын активдүү коротуп жатат. Ал октары элдики болушу да мүмкүн. Аскерлерики да болушу мүмкүн. Толук дүрмөт да, куру дүрмөт да болушу ыктымал. Бирок дүйнөлүк арсеналдын баарын эле сатып албаса, акыр аягында октарысы түгөнөт же азаят. Ошондуктан азыркы тапта кыргыз тарап октарыны да, аскердик техниканы да жөн коромжу кыла бербей, абдан үнөмдүү жана сарамжалдуу пайдаланганы максатка ылайык. Кошуналардын огу канчалык көбүрөөк түгөнсө, ошончолук жакшы. Ал эми биз тараптан ок атылса, мээлеп атылышы керек. Бул жерде эске ала турган жагдай тажик тараптын эли болобу, аскери болобу макулдашылган аракеттерге гана барышат.
Калп эле булар чагымчы бул расмий позиция эмес деген менен түпкүлүгүндө баары бизге каршы иштейт. Андыктан биз тарапка каршы аракет кылса карапайым жаран же аскер экенине карабай эч ойлонбостон жок кылынууга тийиш. Жөн эле коркутканга петарда деле жарайт. Айтмакчы, складтарда жаткан пиротехниканы конфискациялап Баткенге жөнөтө берсе болот. Бирок ал аскерлердин пайдалануусунда болушу зарыл. Биздин бөлүктөр кайсы имаратты ээлеп алса мактаныч иретинде, анын ичинде чукмуроктошпой тегерек четинде жайылып турган жакшыраак. Анткени бир жерде үйлөп турган аскерлер минометке оңой бута болот. Ал эми чачыранды жайгашкан аскерлер маневр кылышына да оңоюраак. Экинчиден, кошуналар аткысы келсе өз имаратын атсын. Коңшулар азык түлүк, бензин жагынан да биздин аймакка көз каранды. Андыктан ушул тапта контрабанданы тыюу, нары бери өткөн жүктү катуу көзөмөлгө алуу абдан маанилүү. Кыргыз-тажик чек арасында толук жабышыбыз керек. Ал эми аткезчиликти ушул тапта мамлекеттик чыккынчылык деп тең караган оң. Айтмакчы, Кыргызстан коопсуздугун камсыз кылыш үчүн Орусия тараптан берилген курал-жаракты иш жүзүндө сынап көрө турган учурлардын бири келди. Айрыкча аскердик дрондорду абдан керек болуп турат. Эгерде келелек болсо алып келиш керек. Мындан тышкары толук же жарым-жартылай мобилизация жарыялап даярдык көрө берген туура болот. Бул бир чети даярдыктын канчалык олуттуу экен Кыргыз тарапка билдирсе, экинчи жагынан тажик тарапка да Кыргызстан бул маселеде чегинбей турган жөнүндө сигнал болот. Эл аралык деңгээлде жүргүзүлө турган иштердин ичинен жамааттуу коопсуздук келишим уюму көз каранды эмес. Мамлекеттер шериктештиги сыяктуу эстерден калган түзүмдөргө анча үмүт артпай эле койгонубуз туура болот. Биринчиден, ушунун баары Дүйшөмбү шаарында болгон жыйындан кийин башталып отурат. Демек, бул же орустарды тоготпогону, же алар менен тил табышып албаганы. Анын үстүнө бул уюмдардын курамында Кыргызстанда, Тажикстанда бар, Орусияда ушул себептен улам кааласа каалабаса да бир тарабына ачык көмөк көрсөтүүдөн карманат же билдирүүлөр менен чектелет. Болгон бир канал ФСБнын тиешелүү чалган маалыматтары, эгерде өнөктөш экени чын болсо, бизге пайдасы тие турган маалыматтарынан бөлүшсүн. Антпесе алар менен болгон өнөктөштүктүн канчалык максатка ылайык экени күмөн жаратат. Эл аралык деңгээлде позициясын түз пайдаланууга жарай турган жалгыз уюм Түрк кеңеши. Андыктан биздин тышкы иштер министри бул иште ушул уюмдун потенциалын пайдалануу боюнча жигердүү аракеттерди баштай бергени дурус. Албетте, тажик тарап менен толук масштабтуу тирешүү башталып кетсе, эч кимге жеңил болбойт. Алардын аскери да, аскердик техникасы да биздикине караганда көбүрөөк. Бирок жогоруда айтылгандай, Тажикстан географиялык жактан экономикалык ресурстарын алуу боюнча бизден көз каранды өңүттөрү бар. Азык түлүгү да, күйүүчү майы да бизден өтөт. Ошондуктан Кыргыз-тажик чек арасын толук жаап, чек араны кайтарууга жергиликтүү элди тартса, ашыктык кылбайт. Экинчи каналдын толук жабыш үчүн бул жолу өзбек тарап менен сүйлөшүү башташ керек. Эгерде бул иште утушка ээ болуп кетсе, Бухара менен Самаркандтагы тажик диаспорасын чырагына май тамызып, алардын баш көтөрүшүнө негиз боло турган расмий Ташкентке түшүндүрүү зарыл. Биздин саясатчылар, анын ичинде бийлик башчылары ачык айтылбай турган маалыматтарды популизм үчүн элге айтуудан карманып турганы дурус. Мисалы, суу сактагыч салуу жөнүндө пландарды айтып отурбай эле башка негиз менен баштай бериш керек болчу. Тажик тараптын активдешүүсүнө ушундай билдирүүлөр да себеп болушу мүмкүн. Жакпагандардын тилин суруп, кайсы ооруканада жатканын же эмне кылып жатканын ачык айта бере турган убак эмес. Тескерисинче, каршылаш тараптын талуу жерлерин билген адамдарды саясий позициясына карабастан ишке тарта берген максатка ылайык. Ушул аракеттер бүткүчө жана Кыргыз тараптын позициясы утуштуу абалда болмоюнча, чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтыруу абдан маанилүү. Бул Кыргыз-тажик чек арасы эле эмес, Кыргыз-өзбек чек арасына да тиешелүү. Маалымат булагы, медиа центр. Эл чындыкты билсин. Мелис Мырзакматов Майкачан Баткенге аттанып, согуштан пиар кылганы калдыбы? Оштун жана башка региондордон Баткенге аттанган жигиттердин саны 5000ге жакындап калганын билгендерден угуп, санаам тынгансып калды. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес экен. Манастын урпактары кыргыз жерин душманга бастырбайт. Мелис Мырзакматов да кабарды угар менен сап башында Оштон Баткенге аттанды деп саясий серепчи Сабыр Муканбетов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Береги сүрөттө Мелис Мырзакматов аскерди кийимди көрсөтүп сүрөткө түшүп, Майкачан Баткенге аттанганыбы? Согушту да пиар кылабы? Түшүнүү кыйын. Маалымат булагы, Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Министр Казакбаев тажик тарап менен сүйлөшүү уланууда. Тажикстан тиешелүү жетекчилери менен кыргыз-тажик чек арасындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Азаттыктагы маегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Руслан мырза, буга чейин Тажикстан тышкы иштер министри менен сүйлөшүлүп, кыргыз-тажик чек арасындагы ок атууну токтотуу жана аскерлердеги мурдагы жерлерине кайтаруу боюнча макулдашканыңар кабарланды. Учурда ок атууну токтотуу макулдашуусу сакталып жатабы? Сүйлөшүүлөр улануудабы? Ушул убакытта буга чейинки тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүлөр негизинде эки өлкөнүн укук коргоо органдарынын жетекчилери, чек ара кызматынын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ал сүйлөшүүлөргө биздин чек ара кызматынын башчысы, өкмөттүн Баткендеги өкүлү, УКМКнын төрага орун басары жана ал тараптан да ошондой курамдагы делегация катышууда. Анда мындан аркы кадамдар тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейинки сүйлөшүүдө жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 тартып ок атууну токтотуу жана аскерлердин мурдагы жерлерге алып кетүү макулдашылганы айтылган. Аскерлер чыгарыла баштадыбы? Ок атуу токтоп калды, бирок ал жерде ар кандай чагымчыл аракеттер орун алып жатат. Биз азыр Тажикстан тышкы иштер министри баштаган башка түзүмдөр менен байланышып жатабыз. Күч түзүмдөрү да байланышта, анын сыртында да башка маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тууралуу сөз болуп жатат. Чек арада чатак ок атуу менен кошулуп бир топ адамдар жаракат алды, каза тапкандар болду. Бул жаңжалдын себептери ким жоопкерчилик алышы керек? Ушул маселелер боюнча сүйлөшүү болдубу? Эки тараптан тең комиссия иш алып барат. Алдыда белгилегендей сүйлөшүүлөр болуп жатат. Андай комиссия болобу? Бул дагы макулдашылат. Мындан ары да эки өлкө ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы ишин улантат. Азыр эки тарап тең маселени тынчтык жол менен, саясий дипломатиялык жол менен чечиш керек деген позицияда турабыз. Кыргызстан менен Тажикстан ЖКУнун бүчөсү бул чыр-чатакты жөнгө салууда, Өзбекстан сыяктуу коңшулар да тынчсыздануусун билдирип жатат. Учурда башка өнөктөштөр менен сүйлөшүү болуп атабы? Бул эки кошуна мамлекеттин иши. Азыр башка тараптар биздин өнөктөштөрүбүз да абалга акылдаттык менен карап турганы боюнча маалыматтарды берип жатат. Мисалы, Өзбекстан тышкы иштер министрлиги тынчтыкка чакырып, кайрылуусун жасады. Башка өлкөлөрдө маалыматтар чыгып жатат. Мындай учурда айрым маалыматтар чындык болсо, кээ бир учурда жалган болуп жатат. Мен биздин өнөктөштөр жагдайга көз салып турат деп ишенем. Маалымат булагы Азаттык. Эл чындыкты билсин.